Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, подписчиктер. Кандайсыздар, амансыздарбы? Менден машина тартып кой базардан, Spark тартып кой, малан литрашка, Porter тартып кой деп сурандыңыздар эле. Башында эле айта кетейин, Кыргызстанга жылы жаңы 2014төн жаңысы кирет. Мен видеону аягына чейин көрбөстөн эле Porter 1 тартып кой, Matiz 3 тартып кой дегендер жаман көбөйдү, телефонду тешип жүрдү достор. Туура түшүнөсүңөр, билгендер болсо туура түшүнөсүңөр, билбегендер угуп алгыла, 2014төн жаңысы кирет. Анда эмесе мына ушу Spark'тан баштайлы биз. Ак түстө 2014-жылкы Spark. Мен сиздерге бир сыйра мунун сырткы келбетин көргөзөйүн. Титановый диска. Аркасынан көрүнүшү, үстүндөгү мындай рагасы бар. Баягы багажниги дейби, же мындай рагасы дейби, лыжник деп коебу, ушундай бар. Ар ким ар кандай айтат экен, аркасында парктроник да бар экен, датчиги. Бул парковка кылганда жардам берет. Көпчүлүгү мени бул Spark эки эшиктүүбү деп сурап калышат. Билбегендер үчүн бул мынал жерде кара болуп билинбейт. Бул 4 эшиктүү. Мынал жерин ачсаңыздар ачылат. Бул 4 эшиктүү кадимкидей эле машина. Арка тарабынан ичи бир аз палитра экен. Мына бисмилла деп эшикти ачайлы. Сразу эле мен сиздерге жылын көргөзөйүн. Жылы 2014 Кыргызстанга кирет. Полный электропакет. Көрүп атасыздар. Мынал жеринде электрозеркало. Мынал жеринде кожаный салон, сидениясынын жыртылган жерлери жок экен. Болгону бул механика. Сиздерге дагы бир айта кетейин. Анан мунун өзгөчөлүгү бул LPG газ. Туугандар, мен сиздерге азыр мунун багын дагы сиздерге ачып көргөзүп коеюн. LPG газ көрүп атасыздар. Бул бензин, газ бензин эмес, только газ. Менден газ бензин барбы деп дагы сурап жүрбөңүздөр. Только газ менен гана жүрөт. Объем болсо 1, механика, газ, кожаный салон, эки алдыңкы сидениясы подогрев, кондиционер бар, дисковый магнитофону бар экен, подушка безопасности, баягы коопсуздук жастыгы, алды жагында дагы ушундай аэрбагы бар экен. Мен сиздерге мунун пробегин да көргөзүп кетейин. Машина жүрүп турат. 249.996, 250 000 пробеги бар. Машина жүрүп турат азыр, көрүп атасыздар, кондиционер иштейт экен, иштеп турат. Мындай жылтыраган накладкалары менен экен. Ушундай болгон ак түстөгү Spark. Алгыңар келсе, бизге кайрылыңыздар. Баасы $2000. $2000 баасы. $1000 жол киреси, мунун растаможкасы $950 букен, $900, $900-950 болот. Ушундай достор, көңүл буруп биздин видеону аягына чейин көрүңүздөр. Алдыда Porter'лер, RAV4 жана ушундай машиналарды тартып көргөзөбүз. Жылы жаңы 2014төн жогорку машиналарды көргөзөбүз. Бул жакта машиналар аябай көп эле турат, болгону жылдары эски, аларды тарта албайм. Кыргызстанга жөнөтө турган машиналарды тартып көргөзүүнү туура көрүп атабыз достор. Эски машинаны көргөндөн эмне пайда? Ушундай достор, биздин видеону аягына чейин көрүп, жаккан болсо класс басып, машина заказ кылам десеңиздер, комментарийга жазбастан прямой WhatsAppка жазсаңыздар болот. Биздин номер описанияда болот достор. Андыктан биз кийинки машина тартышты уланталы. Анда эмесе достор, алдыңыздарда көрүп турган Toyota RAV4 автоунаасын сиздерге тартып көргөзөйүн, кененирээк маалымат берейин, шашпастан аягына чейин көрүңүздөр. Бул 2014 2,5 бензин, 4 ВД, чисто японский сборка. Бул машинанын азыр сиздерге кененирээк тааныштырып, кандай комплектациялары бар экенин дагы сиздерге кененирээк көргөзөйүн. Көрүп атасыздар, дөңгөлөктөрү жаңы, дискалары болсо титановый, алдында туманниктери бар. Байкасаңыздар, номери да чечиле элек, пробегтери да оригинал, азыр сиздерге көргөзөм. Бул машинанын мында повторительдери дагы бар, порогу дагы коюлган. Мен азыр бул машинаны ачайын. Ачканда көрдүңүздөр, бул жакта ушундай свет подсветкалары жанып, повторительдери жанат. Бисмилла деп эшикти ачып, мен сиздерге ал жагынан көргөзөйүн. Бул чисто японский сборка. Ал жагын карасаңыздар, память сиденья дагы бар, полный электропакет. Ал жакта электрозеркало, складывание, электрические сиденья, алды болсо палас, көрүп атасыздар, RAV4, кожаный салон. Салону болсо жыртылган жерлери жок, баардыгы жакшы. Подушка безопасности. Бул жакка көңүл бура турган болсоңуздар, старт кнопка, монитор, жана ошол комплектациялары бар. Подогрев сиденья,
USB-ге выход, перекрутилдин выходтары. Жана азыр мен сиздерге мынал жагынан көрүп атасыздар. Бул кошо турган кнопка менен өзү негизи алды тартат, мына аркасын кошот да. Ушундай. Же мен адашып калдым, аркасы тартат, алдын кошот. Бул кнопканы басса аркасы ачылат. Өзүңүздөр муну жакшы билесиздер. Бул мына пультунда дагы бар экен. Көрүп атасыздар, пультунда дагы бар, муну басса ачылат. Достор, мен сиздерге азыр пробегин көргөзүштөн алдын бул машинаны мен сиздерге бир сыртын бир сыйра көргөзөйүн. Арка тарабынан көрүп атасыздар, аркасында парктроники, датчиги, 4 парктроник датчиги бар. Жана 4 ВД камера заднийде, аркасын көргөзчү камерасы бар. Жана азыр мен сиздерге кнопкасын басып койсо, бул эшиги, арканкы багажниги өзү ачылат. Аркасында карасаңыздар, аркасында мындай шторкасы дагы бар. Жана ушундай эле запаскалары астында. Көрүп атасыздар, запаска, баллон ключ, жана трос, жана башкалары ушунун ичинде. Бул багажникти мына ал жагында өзүнүн кнопкасы жайгашкан, басып койсо өзү жабылат. Ушундай навороттору бар. Достор, мунун эч кандай алмашылган детальдары жок, бардыгы родной краскада, бардыгы таза, урулган эмес, үстүндө лыжники дагы бар. Мына сиздерге эми бул машинаны кененирээк көрдүңүздөр. Эми сиздерге муну пробегин дагы көргөзөйүн. Бисмилла деп туруп жүргүздүк. Көрүп атасыздар, 124.210 пробег. Пробегтери оригинал, мультируль, подушка безопасности бар. Бул жагында дагы подушка безопасности бар. Жана авторегистратор, мына жакта видео регистратору бар. Көрүп атасыздар, монитор, аркага салганда аркасын дагы мына көргөзөт. Өзүңүздөр аны жакшы билесиздер. Старт кнопка. Бул азыр Кыргызстанда кнопка менен жүргөн машина бар деп мактанып калышат эмеспи? Алсаңыздар, сиздер дагы модадан калбай кнопкасы бар машина айдаган болосуздар. Жана бул жеринде подстаканник бар. Бул жерге булактын суусун салып алып жүрө бересиздер деген. Айдабыз. Достор, бул жагында дагы подушка безопасности бар. Навороттор аябай жакшы, люк бар. Достор, мен сиздерге люкту дагы тартып көргөзөйүн. Бул жагын ачылса, электрический люк бар. Мындайча айтканда бардык комплектациялары бар. 2014 бардык комплектациясы бар. 2014 экенин мен сиздерге мына жерден дагы көргөзүп коеюн. Мына жерде жазылып турат. Выдовый 2014 жылкы 2014 салмагы 1 тонна 960 деп жазылып турат. Ушундай достор. Мен сиздерге бул машинанын баасын айттымбы айтпадымбы сүйлөп атып унутуп калдым. Айтпаса айта кетейин, баасы $12.000. Кореядагы баасы $2100, растаможкасы $2000 жол киреси болот. Сомго канча болот дебестен өзүңүздөр калькуляторду алып, азыркы курс менен эсептеп аласыздар деген ойдомун. Кимге ушундай машина кызыктырган болсо, биздин номерлер описанияда болот, чалыңыздар. Мына достор, сиздерге Kia Sorento Prime автоунаасын тартып көргөзүүнү туура көрдүк. Машиналар аябай жакын токтотулганына байланыштуу мен мунун кененирээк көргөзө албайт экенмин. Ошончо дагы сиздерге мындай аракет кылайлы. Бул 2016 Экабион 4ВД дизель. Туугандар, анча-мынча алдыңкы бамперлеринде мындай чийилген, краскасы көчкөн жерлери бар экен. Бирок ага карабастан сөөгү таза, урулган жерлери жок. Внедорожник аябай бийик, дорожный просвет жерден өлчөп көргөндө 30 сантиметр жерден бийиктиги. Kia Sorento Prime. Көрдүңүздөр, повторитель поворотниктери дагы бар. Ручкалары хром, без ключевой доступ кнопка менен. Бисмилла деп эшигин ачып караганда эле полный электропакет, электрозеркало, складывание на пластиктер мындай под дерево. Sorento Prime, асты болсо палас, ичи бираз кирейген, кожаный салон, көрүп атасыздар, электрический сиденья, жылы 2016, көрүп атасыздар. Мен сиздерге бул жагын да көргөзөйүн. Подушка безопасности, мультируль, круиз-контроль, старт-стоп, монитор жок экен, монитор коюп койсоңуздар болот. Бул жагын көрсөңүздөр, видеорегистратор, авторегистратор.
жана мына 4ВД кошот, 2 запасной мындай ключ бар экен. Бул жака подстаканник, бир көрөтасыздар. Жана USB-ге выход, жана мына кичине болгон бардачок. Подогрев сиденья, вентиляция сиденья көрөтасыздар, подогрев руль көрөтасыздар. Жана кондиционер, 912 км контроль. Ушундай комплектациялар жакшы. Подушка безопасности бул жакта дагы бар. 2016. Мен азыр сиздерге бул машинанын пробегин дагы, реальный пробегин дагы тартып көргөзүп коеюн. 238 000 пробег жүрүптүр. 238 562 көрөтасыздар. Машинанын пробеги бир аз көп болгонуна карабастан, бирок состояниясы жакшы экен. Ичин химистика кылып тазалап койсо, аябай сонун, аябай жумшак, жакшы машина. Негизи мен өзүм ушундай машина айдап жүргөмүн, айдап көргөмүн. Негизи жакшы машина. Арканкы сиденьяларында дагы подогрев сиденьялары бар экен. Көрөтасыздар, арканкы сиденьяларында дагы мына обшивкалары мында пластикти, жыгаштын түсүндөгү мына накладкалар менен под дерево. Арканкы сиденьясы жана мындай могул жерге подлокотники дагы бар экен, подстаканниктери менен. Аркага дагы USB-ге выход, 2 выход бар экен, көрөтасыздар. Аркасына дагы бул жактан караганда багажы аябай кенен. Бул арка тарабынан көрүнүшү мына. Көрдүңүздөр, ушундай монитор коюп койсоңуздар болду. Калган жактардын баары жакшы. Мен сиздерге бул машинанын аркасынан дагы бир обзор кылып көргөзөйүн. Kia Sorento Prime 2016, аркасында парктроник датчиктери бар экен. Мен сиздерге азыр бунун багажын дагы ачып көргөзөйүн. Багажы аябай кенен, өзү негизи бул 5 месталуу экен. Кээ-бирки ушундай праймдардын 7 месталуу, аркасында дагы бир ряд сиденьясы барлары да кездешет. Бул ушундай 5 месталуу экен. Аркасында полный набор ключтөрү, өзүңүздөр көрдүңүздөр, домкрат, баллон ключ, отвертка, аварийный знак, шотка жана башка. Бул жагын ача турган болсок, бул жагында мындай пустой отсектери бар экен. Бул жака дагы кошумча өзүңүздөрдүн буюмдарыңыздар салсаңар болот экен. Мунун запаскасы асты жагында турат. Асты жагында көрдүңүздөр запаскасы. Дагы бир кайталап айта кетейин, бул экобъем дизель 4ВД внедорожник. Каядагы орустардагы буну сентетип жакшы алышат. Ушундай достор, кимде ким ушундай Sorento алам деген болсо, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Кыргызстанга барып түшүшү, жол киреси, растамошкасы менен $14,300 барып түшөт тугандар. 2016 $14,300 барып түшөт. Ушундай достор. Мына мен сиздерге лабо сурангандар үчүн дагы бир кийинки жума жүктөлө турган лабону тартып көргөзөйүн. Мунун жылы 2015. Состояниясын өзүңөр көрүп турасыңар. 4 баллон тең, жаңы калпактары бар. Эч кандай бир проблемасы жок. Үстүндө багажы дагы бар. Бул кандай багаж деп көпчүлүгүңүздөр мындай билбей атсаңыздар керек. Бул аркасынан ачылат, ал жерде замогу бар. Бул суу кирбей турган, ичине ушундай нерселериңерди ашча буюм таймыңарды салып койсоңор болот. Буну кече эле көргөзүп өткөндөгүдөй бул шторкасы, аркасындагы палаткасы менен мына кече жүктөлгөндөгүдөй ошондой эле. Жылын дагы сиздерге бир көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2015, электропакет, велюр салон, сиденьясында урулган жерлери жок. Азыр мен мунун пробегин дагы сиздерге мына көрсөтүп коеюн. 119 000 пробег. Болгону мына жеринде бир аз ошол тешиктери бар экен. Калган жактардын баары жакшы. Азыр наркы беттерин дагы көргөзөйүн. Эми мунун акчасын айтып өтөйүн. Мунун акчасы деле $2,400 боло турган. $2,400, $1,000 жол киреси, $3,400, $450 растамошка кылып аласыңар. Азыр нарк тарабын көргөзөм. Мен сиздерге арка тарабын дагы көргөзөйүн. Мына баллондордун дагы состоянияларын көрдүңөр. Жапжаң боюнча бул машинаны только айдаш керек. Мына оң капталы, эч кандай бир проблемасы жок, бардыгы жакшы. Болгону муну алыш керек, дагы айдаш керек. Мына жагына Корея KG деп жазып койгонбуз. Өзүңөр көргөндөй. Кимге туура келсе аласыңар деген ойдобуз. Арка тарабынан да көрүнүшү, машина зыңкыган, пробег оригинал. Билесиңер, мен болгондо 300 000 болсо 300 000 пробегин көргөзөм. 200 000 болсо 200 000 бунуку. Ушундай пробег аз машинанын состояниясынан эле өзү билинип турат. Тугандар, азыр мен силерге
крышасында, багажында бир ачып көргөзүп коеюн. Мына замогун ачып, ичин ачып көргөзөйүн. Ичи мындай болгон, ичине нашча нерселерди салып койсоңор болот экен. Көрдүңөрбү? Зонтигин жана аварийный знак, ключ же болбосо баягы тент, джип жана башкаларын салып койсоңор болот. Ушундай достор, бул эмдиги жума жүктөлөт буюрса, алуучулар бизге кайрылсаңыздар болот. Номер описанияда. Кимге кааласа жөнөтүп беребиз. Эчтеке кылыштын кереги жок. Мына достор, менден көптөн бери 133 Porter ак светте болсо тартып кой дегендер суроолор боюнча 2014-жылкы 133 Porter көргөзүп коеюн. Сразу эле баасын айт дешет. Кыргызстанга барып түшүшү Растамошка жол киреси менен $7600 болот. Мындай жеринде крылосунда кичине чийилген жерлери бар экен, бамперинде. Калган жактары жакшы, азыр наркы тарабында бир сыйра айлантып көргөзөйүн. Окшогон. Бул жөн эле кир экен. Бир аз ушундай жерлери бар экен. Айта кетчү нерсе, мунун борту жаңы. Себебин дагы азыр мен силерге айта кетейин. Бул мурун мына крышасынан да байкаса болот. Үстүндө ветровик турган, үстү мындай будка болгон, алдың будкасын алып салып, борт коюп коюптур. Ошон үчүн борту жаңы, нөлөбой жап жаңы 2020-жылкы Porter'лердин бортундай, аркасынан караганда ушундай жаңы борт коюлган, өзү негизи ушундай будка болгон 2014-жылкы ушундай 133 сыярдай Porter. Мына көрдүңүздөр, ресору 6 ресор, дөңгөлөктөрү жаңы. Мен азыр сиздерге ички тарабында көргөзөйүн. Ичинде чийилген жерлери жок экен, сиденьялары жыртык эмес, бардыгы жакшы. Азыр мен сиздерге шопур жагында көргөзөйүн. Мына достор, мен сиздерге а дегенде эле мына жылын көрсөтүп кетейин. Жылы 2014. Сиденьялары бүтүн болгону, мына жери гана бир аз сүзүлүп калдыр. Электропакет, электрозеркало экен. Ичи болсо бир аз кир. Бисмилла. Подогрев зеркала, подогрев сиденья. Бул деген алдың ошол будка болгон, будканын светин жандырчу кнопкасы болгон. Кондиционер бар, магнитофон бар. Азыр силерге главный пробегин дагы айта кетейин. Пробеги 313.942 пробегти көрсөтүп атат. Бул жакта авторегистратор дагы бар экен. Авторегистратор дейби же видеорегистратор дейби иши кылып, ошол алдын тарта турган регистратор бар экен. Мунун спальниги бар, көрдүңүздөр. Арка тарабында домкраты жана аварийный знак, баллон ключтөрү дагы бар экен. Ушундай достор, мен сиздерге бул Porter'дин кыскачасын айттым. Менден көпчүлүк учурда сразу эле Кыргызстанга келген баасын айтпайсыңбы дешет. Ошон үчүн сразу эле баасын айтып койдум, $7600 деп. Если мындай бөлүп айта турган болсо, $5000 Кореядагы баасы, $1700 жол киреси, $900 растаможкасы болот. Силер только оформление кылып аласыңар достор. Болгону мына эчтекесин жасаштын кереги жок. Нарашка коесуңар, мына болтторду чыгарып таштайсыңар дагы, ордун жамап коесуңар. Дөңгөлөктөр болсо жакшы. Ушуна достор, 133 алам деп кызыккандар болсо, анда бизге жазсаңыздар, ушул Porter'ди сиздерге жөнөтүп беребиз. Мына достор, мен видеону улай эле сиздерге 2016, конец 2017 жылкы Porter 2-ни тартып көргөзүн тура көрдүк. Бул Porter 2 133 CRDI. Бунун алдын бир аз мындай өзгөчө кылып жасап коюптур. Өзү азыр иштерин да көргөзөм. Бул машинанын Кыргызстанга барып түшүшү баасы $8600 болот. Бул 2016 9-ай, 2017 болуп айтылат бул жерде. Мына бул сыртынан бир сыйра сиздерге көргөзөйүн. Үстүндө пластмассовый багажы бар, көрүп атасыздар. Багажы жана ачылып, ичине буюмдарыңарды салсаңыздар болот. Аркасындагы шторкасы бар. Нарашка кылыштын кереги жок. Мына шторканы мына көрүп атасыздар, замогун ачса, мына жака чейин жылат. Эми бул машинаны мен сиздерге арка тарабында көргөзүп коеюн. Аркасынан көрүнүшү 133 CRDI. Бул капталынын көрүнүшү, баллондору буушун состояние экен. Эми иштетсе болот, жүрсө болот, алмаштырбай эле. Эми бул машинанын ички салонунда көргөзөйүн.
мына көрүп атасыздар достор, мунун өзүнчө ушундай ключ салчу ящиги дагы бар экен. Аркасында мындай дагы темирден дагы ящик, бул пластмассовый ящиги да бар экен. Мен сиздерге бул машинанын жылын көргөзө кетейин. Мына жылы 2016 9-ай. Электропакет, электрозеркало, складывание зеркала достор. Билгендер унчукпай коюңуздар, билбегендер бар экен. Мында ушундай подушка безопасности бар. Ичин көрдүңүздөр, кожаный салон өзгөчө кызыл кылып, мындай кылып тиктириптир, потологундагы ушуга окшош кылып жасатыптыр. Бул атайын ушул узак жолго жүргөндө жатып ала тургандай кылып туруп, бутун сунуп, аркасында ушундай жасатыптыр. Бул сиденье турат, астында сиденье бар, жөн эле жаткырып койдук азыр. Ошо жаткырып тургузуп койсо дагы болот. Бисмилла деп сиздерге мен көргөзөйүн. Алдыңкы портерлерди көрсөңүздөр, ал жери чуңкур. Көпчүлүгү телефон, сигарет жана башка күлүштөрүн коюп коёт алдыда отурган адам. Мында болсо эчтеке кое алышпайт. Көпчүлүгү ушундайды суранып калышат. Эми көңүлүңүздөрдү бурсак бул жака, достор, бул 133 берки 2014-15-терден айырмаланып, бул жактагы управлениялары кнопка. Көрүп атасыздар. Подогрев зеркала, подогрев сиденья, подогрев руль, магнитофон, USB-ге выход, блокировка мост, көрүп атасыздар, кондиционер бар. Бул 6 ступка механика, подушка безопасности. Азыр мен сиздерге мунун ключи дагы бар. Пробегин айтып кетейин. Көрдүңүздөр, щит прибор жанганда дагы электроний башкачараак жанат. 254 000 пробеги бар экен. Достор, мен баягы өзүңүздөр билесиздер, пробеги канча болсо ошону болгондо айтып көргөзөм. Мунун баасын айтып өттүк, достор. Мен сиздерге мунун бир катар арка тарабында көргөзүп коеюн. Мыналар болсо мындай кылып жатат экен. Мындай кылып жатса, аркасы тегиз болуп калат экен да. Ушундай тургузуп койсо сиденье болуп калат. Алып койсоңуздар деле болот. Негизи панелде эч кандай бир тешилген, жыртылган жерлери жок экен, баардыгы жакшы. Болгону мына бул жерлери гана жыртылып калыптыр. Бул эми алына турган нерсе, алып койсоңуздар, сиденьянын аркасы да бул потолокторунда кызыл кылып бир жакшынакай кылып коюптур. Жакшы экен. 2016, конец 2017. Ушундай достор. Мына достор, бул машинанын сыртынан көрүнүшү, жана да көрдүңүздөр. Мен айта кетчү нерсе, биздин номерлерди каерден тапсам болот, кандай байланышсам болот, кантип заказ кылсам болот деп комментарийга жазбастан WhatsApp номерибиз описанияда бар, ошол жака жазсаңыздар болот. Бишкекте, Ошто жана Кореяда бардык номерлер бар бизде. Мына туугандар, менден элеф тартып кой, такси тартып кой дегендер болду. Ошолорго мен элеф тартып көргөзүп коеюн. Серебристый цветте, эки объем газ заводской. Эч кандай бензин куюлбайт, только газ. Азыр газ Кыргызстанда арзанда, выгодно болуп атпайбы? Жылы 2016, эки объем, 6 ступка автомат. Серебристый цвет. Көрүп атасыңар, бул такси үстүндө чашкасын ыргыта чабып эле тешигин жамап койсоңор айдай бересиңер. Кыргызстанга барып түшүшү баасы $8,000 болот. Жол кире, растаможкасы бардыгы ичинде. Силер только номер таап аласыңар. Азыр ички тарабында көргөзөйүн. Машиналар аябай жакын токтотулуптур, ошон үчүн мен аралап жакын көрсөтө албай атам сиздерге. Азыр мен сиздерге ички тарабын, бул капталын салонун көргөзөйүн. Баллондор болсо, жаңы экен, дөңгөлөктөрү болсо, дискалары болсо титановый. Көрүп атасыздар, иштери деле таза экен. Электропакет экен, электрозеркало экен, сиденьясы ручной. Жыртылган жерлери жок экен. Мындай жакшынакай чехол тагып койтур, чехол деле эмес, жана массажник. 6-ступенечный автомат. Ал жерине кармашкасын коюп жамап койсо болот. Панелиндеринде тешик жерлери жок. Машина азыр жүрүп турат, пробеги 204 000. Көрүп атасыздар, пробеги 204 000. Мультируль, подушка безопасности бар. Азыр мен сиздерге багажник жактарында бир сыйра тартып көргөзүп коеюн. Мына достор, газ, эч кандай бензин куюлбайт. Менден газбы, бензинби, бензин куйса болобу деп сурагандарга болбойт. Бул только газ менен жүрөт. Газы мына ал жагынан көрсөтөйүн, 80 литр бак. 1000 сомго куйсаңар, Бишкектен Ошко жетесиңер кенен. Запаска, баллон, ключ, домкрат бардыгы бар. Урулган эмес, бардыгы жакшы. Мен сиздерге мындай кыскача маалымат. LPG мен LPI-дын айырмасы бар. Айырмасы жок, болгону LPG бул газ, LPI бул система. Карбюратор, инжектор дегендей эле. Ушундай достор. Такси алам дегендер болсо кайрылсаңыздар жөнөтүп беребиз. Биздин номерлер описанияда болот. Мына достор, сиздердин алдыңыздарда дагы бир ак түстөгү Hyundai Elef
такси автоунаасы турат. Сразу эле баасын айта кетейин сиздерге. Кыргызстанга барып түшүшү $8300 болот. Растамаша жол кирасы ичинде жылы 2016 заводской 5-чи поколениядагы газ такси ак түстө, эки объем 6 ступенька автомат. Мындай анча-мынча чийилген жерлери бар экен, дөңгөлөктөрү жаңы. Сиздерге ичин көргөзөйүн. Электропакет көрүп атасыздар. Жылы 2016, электрический сиденья, подушка безопасности бар, мультируль, жана ошондой эле подогрев сиденья, вентиляция сиденьясы бар, монитору жок экен. Аркасын көрүнүшү, сиденьялар жыртылган жерлери жок, баары жакшы болгону. Мына жерде гана бир тешиги бар экен, мына жана мына жерде бир тешиги бар экен, аны жамап койсо болчудай. Мен сиздерге мунун пробегин дагы көргөзөйүн. Азыр 220 000 пробег экен. 220 000 пробег. Бул таксилерге өтө аз. Өзүңүздөр билесиздер. Буга чейин мен тарткан машиналардан 300 000, 400 000, даже 750 000 пробеги менен жүргөндү дагы мен прикол катары тартып Инстаграмга киргизип койгом. Ушундай достор, ак түстөгү 2016 жылкы элеф Hyundai Sonata алчу кишилер болсо анда чалыңыздар. Биздин номерлер описанияда болот достор. Биздин видеону аягына чейин көрбөстөн туруп эле номериңерди каяктан табам деп бергендер описанияны карасаңыздар болот. Мен ушуну менен бул видеону аяктайын достор. Мен азыр биздин кийинки чыгарылышты көрүңүздөр. Кийинки чыгарылышта мына Kia Soul электромобилди өзүнчө отдельный обзор кылам. Аны көрүп, видео жакса класс басып, аягына чейин көрүңүздөр видеону. Кийинки видеода муну обзор кылам. Азыр